Саламат Мукамбетов балыкчы шаарындагы Жаш толкун балдар би ансамблынын жетекчиси. Бүгүнкү уюштурган иш-чарага жыл сайын келип катышып, ар улуттун бийлеринин ыкмаларын үйрөнүп, эми бааны балдарга үйрөтөм деген тилеги бар. Бүгүнкү күндө ошо 15 жыл жүзүп болуп турат. Балык шаарындагы Жаш толкун би ансамблынын жетекчисин. Ушул ирет балык сейтек борбору менен мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институтунун биргеликте мугалимдерге керектүү предметтерди окудук. Улуттук бийлердин ар түрдүүлүгү аттуу темада ушу республикадан ар кайсы жактан келген мугалимдер, башкача айтканда бийге аябай шыгы бар, бирок хореографиялык билими жок мугалимдер келип ушу өзүбүздүн мугалимдик, башкача айтканда хореография өнөрүбүздү жогорулатып отурабыз. Мен ушул жылда уюштуруп жаткан сейтек борборунан хореографтардын үйрөнчүк бий мугалимдеринин уюштуруп жаткан сабагына 7 жыл катары менен келген. Быйыл буюрса 8 рет келип отурам. Ушу борбор өткөргөн мугалимдерди, бизге окшогон үйрөнчүк мугалимдерди бийге болгон шыгын дагы болсо өркүндөтүп жатат. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борбору мектептердин жана мектептен тышкаркы мекемелердин республикалык педагог хореографтардын кесибин жогорулатуу үчүн бийдин көп түрдүүлүгү иш-чарасын өткөрүп жаткан учуру. Бий боюнча хореографтардын курсун бийдин көп түрдүүлүгү деп атадык. Мунун ичинде бул улуттук нарыктын бир принциби ошол. Биздин Кыргызстанда жашаган көп улуттуу Кыргызстандын көп түрдүүлүгүн көрсөтөлү деп ошо билимдерин жогорулатып атабыз. 55 заявка келип түшкөн. Азыр 48 мугалим республиканын бардык булуң бурчунан, Оштон, Жалал Абадтан, Нарындан, Таластан келген мугалимдер билимдерин жогорулатып атышат. 3 күн алар мугалимдердин билим берүү жогорулатуу институтунда болушту. Андан тышкары биздин педагог хореографтардын билимдери менен бөлүшүп, мастер-класс, семинар, тренинг сыяктуу кылып бул жерде сабактар өткөрүлүп жатат. 2, 3, 4, поворот, 7. Наргиза Майтышева Ысыгат районундагы Красная речка мектебинен келип иш-чарага алгачкы жолу катышып жатат. Айылдык балдардын талантын өркүндөтүп, атайын мектепте бий иримин түзгөн. Өз алдынча бийлерди үйрөтүү менен бул иш-чарага келип көп ыкмаларды үйрөндүм дейт мугалим. Биздин мектепте хореография сабагынан мугалим жок болчу. Бул мен уккандан кийин катышайын деп келдим. Балдар жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборуна биринчи жолу келишим. Мага абдан жагып атат. Сонун ар түрдүү бийлерди үйрөнүп атабыз. Биздин айылдын балдары кыргызча бийлерди билишет, өзбек бийин билишет, түрк бийин билишет, индия бийин билишет. Аябай көп таланттуу балдар. Ошолордун балдардын талантын өстүрүү үчүн мен бул жака келдим. Бул жактан биз классический бийлерди үйрөндүк, лезгинка, кавказский, индийский бийлерди үйрөндүк. Жана ошондой эле көптөгөн бийлер бар экен, ошолордун баарын бирден үйрөнүп чыгып атабыз күнүгө. 5 күндөн бери өтүп жаткан педагог хореографтардын кесибин жогорулатуу иш-чарасына сейтек балдар борборундагы бий коллективдердин жетекчилери сабак өтүп, бийдин ыкмалары, алардын сырларын үйрөтүп, алгач мугалимдерге тажрыйбасын бөлүшүп келишти. Жыйынтыгында алар үчүн атайын сертификаттар берилип, бий өнөрүн уланткан окуучулар көп болсун деген тилекти айтышты.